86 жылы 10 класста окуп атканда ошо сельхозработага барып келатып машина авто кырсыкка кабылгам да. Ошондон бери больницада жүрүп 97 жылы сахарник болуп калгам, диабетик болуп. Ошондон бери сахар менен алышып келип 2016 жылы гемодиализге түшүп калдым. 2021 жылы көзүмдөн жабыркап көз көрбөй калды. Ошондон 37 жылдан бери ушу ден соолук найынан ушу коляскага жетпей жүрдүм. Мурда балдак менен жүрдүм, анан кийин коляска менен жүрдүм. Бирок анын кезде өкмөт карачу эле, өкмөт менен ушу больницанын немелерин колдончубуз. Азыр эми өкмөт бизге өзүбүзгө бергенине чоң рахмат. Дача суу айылынын тургуну Камчы мырза, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин коомчулук менен иш алып баруучу кеңешчиси Токтор Жумаев Урмат Акматбековичке кайрылган. Кайрылуунун себеби Камчы мырза автокырсыктан кийин 37 жылдан бери баспайт. 7 жылдан бери центр гемодиализде дарыланат. 1997 жылдан бери сахар менен ооруп, 2 жылдан бери 2 көзү көрбөй келет. Камчы мырзанын кайрылуусуна кайдыгер карабай, коомчулук менен иш алып барган Урмат Акматбекович жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо министрлигинин орун басары Жаңыл Шембековна. Ушулар атайын келип, ушундай инвалидный колясканы жана ошондой эле Камчы абанын ушул үй бүлөсүнө атайын продукт ушундай белек-бекчектерди алып келип тапшырып жаткан кезде анда эмесе Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо министринин орун басары ушул жаңы эжекебизге келтирсе. Биздин министрлик тарабынан ошол май парабага муктаж болгон адамдарга биз негизи жоого ылайык ошо 5 жылда бир жолу ошо муктаж болгон адамдарга беребиз. Ага чейин инвалидный статусу медико-социалдык эксперттик комиссиялар тарабынан коляска ушундай майыпты карабага муктаж деп бизде баягы инвалидный статус бергенде ошондо жазылат. Ошолордун баардыгы бизде учетто турат, электрондук учетто. Анан ошонун негизинде бизде райондук баардык райондордо биздин башкармалыктар бар. Ошол башкармалыктар учетто турган адамдарга ошол кезек-кезеги менен ушундай коляскаларды берет. Мурда 14-жылга чейин 7 жыл болчу мөөнөтү. Анан 14-жылдан 15-жылдан баштап биз ошол 5 жылга азайтканбыз. Эми азыр ошол 5 жылда бир жолу берилет. Бирок бул жылы көп болсо дагы баягы биз аракетибизди жасайбыз. Себеби дегенде бул бюджетке байланыштуу, биздин экономикабызга байланыштуу. Анан мына бул болсо азыр сизге ушуну атайын алып келдик. Бул ошол сиздин салмагыңызга, ошол жол жүрө турган жерге ушундай ылайыкташтырылган кресло коляскада. Анан сизге ошо биринчи иретте ден соолукту каалайбыз. Ден соолуктуңуз, күч-кубат сизге, оорубаңыз. Анан мен ойлойм ошол бул деген убактылуу нерсе. Мүмкүн реабилитация, жакшы реабилитация алсаңыз, мындай өзүңүз да басып кеткенге ошо жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет дейм да. Ошол себептен бизден кабыл алып коңуз, анан бизден дагы өнөктөштөр тарабынан дагы ушундай продукты менен дагы алып келдик. Анан балдарыңызга болсо ушундай белектер бар. Айдар Алиевич, вручать этип коелу. Мына балдарыңыздар бар экен, балдарыңыздын бүгүн азыр каникул, жайкы эс алуу болсо деле ошо. Kız var, yalçın var da. Men деле уже бутум ооругандан кийин трассадан алып кетет, негизи машина жөнүнчү. Анан мен бул жерге чейин таштап коюңуз, тиги бу деп суранам. Гемодиализден чыккандан кийин анан ошон үчүн мен Урмат байкеге баягы неме
таанып неметип калгандан кийин эле Урмат байке кайрылдым эле. Байке ушундай деп. Анан көз көрбөй калгандан кийин жетелеп барыш бул кыйыныраак болот экен. Бирден жыгылат экенсиң. Ар кандай болот экен. Ошон үчүн анан Урмат байке кайрылган болчумун. Мында деп отуруп көрөйүн. Кандай ыңгайлуу эле экен, удобный. Жок, ылдый эле, жак эле кой. Муну деле. Бул негизи Актан мырза дагы ошол министрликте иштейт экен, сиз дагы бир-эки сөз айтып коесуз да? мен социалдык коргоо департаментинин директору болом. А эми бул коляска вездеходный коляска деп аталат. Ушундай элет жерине ылайыкташтырылган коляскада. Анан Урмат Акмакбековичтин сүрөтүңүздү жөнөткөндө сиздин көлөмүңүздү көрүп, муну стандартын эмес 450лүк деп коет. 450 мм сиденьяда. Ошо сиздин көлөмүңүзгө карап туруп ушуну таап анан кийин алып келип аткан кезибиз. Сизге чын ден соолук. Рахмат. Келинчегиңизге рахмат, жеңебизге. Ушундай татынакай сизди багып, коргулбай татынакай экенсиз. Мага караганда жакшы экенсиз. Келиңиз. Эмени да айтып Коңуз. Рахмат. Монусун да айтып. Ал эми сен бул коляскада шаймандары бар бул жерде. Башкача айтканда мондай ремендер бар. Дополнительно анткени артында, алдында ремендерде отурат. Ошо ремендер чоюлуп, аркы калса алмаштырганга, анан сырткары өзүнүн кичке насосу бар. Бул камералуу дөңгөлөктөр. Любой жерден өзүңүз эметип аласыз. Жел чыгып калса, желдетип аласыз. Бул болсо камерасы тешилип калса, кайра чаптагычы менен кошо, бул жерде өзүңүз ключтар бар. Анча-мынча ключтар бар. Керектүү, ушуга керектүү эле ключтар бар. Анан мунун тормозу башкача, байке. Мына могу жерде рычаг бар. Рычагты эле мынтип койсоңуз эле, мына токтоп калат. Бул рычагты кайра мынтип койсоңуз жүрө берет. Рахмат, эми ушу биздин ушу бизге дагы келип ушинтип элет жерине келип жардам берип койгонуңуздарга ушу биздин чоң Акылбек Үсөнбековичке дагы чоң рахмат. Урмат байке ошол жакта эмгек кылгандан ушу Урмат байке кайрылдым эле. Чоң рахмат. Садыр Жапаров да ушу элди карап, карапайым элди карап атканына ыраазычылык. Сиздерге дагы, министрликке дагы чоң рахмат, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушундай бизге окшогон орлуу кишилерге көңүл буруп койгонуңуздарга чоң рахмат. Биздин үй бүлөбүздүн атынан ыраазычылык сиздерге. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, кыргыз журтум. Эми не демекчибиз? Муну ушу февраль айларында ушул камчы инем мага кайрылуу кылды эле. Ошо мен ушул инвалидмен 1-майыптагы деп мага кайрылуу кылгандан ушул камчы мырзанын кайрылуусун Акылбек Үсөнбековичке туура жана так жеткиздим эле. Анан ошонун негизинде Акылбек Үсөнбекович өзү ушул Кудайберген мырзага, министрге тапшырма берди эле. Ушул кайрылуу келиптир, ушуну карап коюңуз дегенден ошол министрибиз Кудайберген мырза биздин кайрылууну көз жазында калтырбастан ошонун өзүнүн кол алдында иштеген министрликке тапшырма берди. Ушул бүгүн Кудайдын буйругу менен ошол колясканы тапшыруу аз эми бүгүн болуп отурат. Анткени мен ушул камчы инем кайрылуу кылганда ушу Актан мырзага ушу камчы инемдин сүрөтүн жөнөттүм эле. Мен ойлогом ушу стандарт эле болот экен десем, көрсө ар бир адамдын өзүнүн салмагына жараша болот экен. Анан Актан мырза ушул камчы инемдин сүрөтүн көрүп, буга атайын өзүнчө коляска керек экен деп, ошого атайын расчет алып, ушул колясканы алып келип азыр тапшырып атат. Мен не демекчимин, ушу биздин эң башыбызда турган улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык. Ушу камчы инеме окшогон
кыргыз жарандарына, кыргыз элине жардам берип атат. Кудай буйруса, мен ойлойм ушу 7 миллион калктын дагы бүгүн бир үй бүлөнүн муктаждыгы чечилип атат. Кудай буйруса, ушу Акылбек Сөмбековичке терең ыраазычылык. Мына мен жанында турган министрликте иштеген айымдарыбыз ар дайым жети областты кыдырып кызматтарын кылып атат. Мен ушул Акылбек Сөмбековичтин коомчулук менен иш алып баруучу кеңешчи болуп аткандыктан жети дубанды кыдырып, ошо ар бир министрликтен ушул келген, ар бир дубандан келген кайрылууларды министрлик менен биргеликте иш алып барып атабыз. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык. Ушу жана министр Кудайберген мырзага да терең ыраазычылык билгизем. Ушул камчы инимдин муктаждыгын чечип берип атканыңыздарга терең ыраазычылык. Кудай буйруса, камчы иним жана айым айтып кеткендей, Кудай буйруп, Алланын буйругу менен, Алланын шыпасы менен көзүңүз көрүп кетсин демекчимин, жана бутуңуз басып кетсин демекчимин, жана ушул камчы инимдин жанында ар дайым жанында жүргөн келинчегине терең ыраазычылык. Ушул камчы инимди жанында ар дайым колуна кол бут болуп жанында жүрөсүң, сага да терең ыраазычылык. Анан дагы бир жолу элибизде, журтубузда тынччылык болсун. Кудай буйруса, кыргыз мамлекетинде, кыргыз журтунда өнүгүү, өсүү болуп атат. Дагы бир жолу министрликке терең ыраазычылык. Өзүмдүн атыман жана Акылбек Сөмбековичтин атынан биздин кайрылууну көз жаздымда калтырбай иштеп атканыңыздарга терең ыраазычылык. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат сиздерге дагы. Ушу Акылбек Жапаров, Сөмбекович, сиздерге чоң рахмат. Ушу Урмат акенин жардамы менен сиздерге үнүбүз жетип, ушундай бирге жардам көрсөтүп атканыңыздарга ушу биздин үй бүлөбүздүн атыбыздан терең ыраазычылык билгизебиз. Деги эле ушу Дача суунун атынан дагы сиздерге ыраазычылык. Ушинтип биздин үнүбүз сиздерге жетип, абдан сүйүнүп отургандагы кезим. Мен да ушу больницага ушу 37 жылдан бери бутумдун айынан больницага көбүрөөк көрүнүп, кээде жете албай, кээде жетип каласың. Ушинтип жүрүп ушуга жеткениме аябай кубанычта болуп турам. 2 жылдан бери ушу көзүм дагы кровь сливания болуп жакшы көрбөй калды. Мындай бүдөмүк көрөт, анан жакшы көрбөй атат. 7 жылдан бери гемодиализге барам. Ошо больницага барып келгенге кыйыныраак. Ошого ушу Урмат аке кайрылдым эле. Ушу Урмат аке келип бизге ушундай жардам көрсөтүп атканына чоң рахмат. Терең ыраазычылык сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Үй бүлөмдүн атынан. Рахмат. Жапарбекке биз да ушу көптөн бери ушу колясканы күтүп жүрдүк эле, ушу муктаж элек. Мына ушул сиздердин Урматбекенин арты менен келип бизге тапшырып атасыздар. Бул да чоң бизге Акылбек Сөмбековичке да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Бизге кандай десем, рахмат ушу биздин семьябыздын атынан. Сиздерге ийгилик болсун. Келечегиңиздер кең болсун. Ар дайым сиздерге даңгыр жол болсун. Чоң рахмат Урмат аке, Акылбек Сөмбекович, Садыр Жапаровка дагы, министрликке дагы чоң рахмат.